өзү үчүн эле ачып бир иштеп көрөйүн деп аткан эле. Кийин эле мындай колунан эпкелип эле мынакей чоң цех кылып ачып жүрдү. Мына 6 айдын ичинде эле ушундай результаттар болуп атат. Термофанел деген менен үйдү жылуу кармайт. Кышында ысык, жазында салкын кылат бул. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз дагы азыр уста болгон атабыз. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 3-4 мүнөт өттү. Текшерип көрөлү. Чындыгында эле бекем болдубу? Mana арткылап да көрүп атат. Кудай кааласа, үйдүн эгасин ыраазы кылмайсан чыкпайбыз. Ыраазы кылып, анан Эң чыгып негизгisi кетебиз. ушул. Эми элдин кызматындабыз ака. Ооба. Эл не десе ошобуз ака биз. Ana başladık. Bismillahirrahmanirrahim. Mına biz de hazır usta болгон атабыз. Assalamu alaikum. Машина Кези каналынын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Бул видеодо сиздерге ушул термопанель жөнүндө маалымат бере кетейин деп атам. Биздин өзүбүздүн Ош областынын Өзгөн районунда эле ушундай термопанелдерди чыгарган цех жөнүндө маалымат бере кетебиз. Буга чейин билесиздер, биздин туруктуу көрүүчүлөрүбүз көрсө керек, биз Өзбекстанга, Намангадынга барып, ал жакта да чоң цехте ушундай термопанелдер жөнүндө видео чыгарылыш жасаганбыз. Мына эми бул кандай жакшы болуп калды. Мына өзүбүздүн Кыргызстанда эле ушундай цех ачылып, анан ушундай ишмердүүлүктөр жүрүп атат. Ушул видеону башынан аягына чейин көрүңүздөр. Так мындай толук сонун маалыматтарды бере кетебиз. Мынакей көрдүңүздөр, термопанелди азыр биз оңой эле, кыйынчылыгы жок эле дуалга жармаштырдык. Бул бир 3-4 мүнөттүн ичинде эле катып мындай бекем болуп калат экен. Мына урматтуу көрүүчүлөр, цех деле жөнөкөй эле үйдө эле ачылган. Сиздер деле ушинтип эле үйүңүздөрдө эле ушул ишмердүүлүктү кылсаңыздар болот. Термопанелдин мындай жасоо өтө деле кыйынчылык болбойт экен, жеңил эле, оңой эле. Азыр ушул цехти иштетип аткан устага өзүнө сөз берсек. Ассаламу алейкум. Санарбек, кандайсыз? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Аллага. Ушул өзүңүздүн ишмердүүлүгүңүз жөнүндө маалымат бере кете бериңиз биздин көрүүчүлөрүбүзгө. Бул термофанел чыгарганыбызды бир 4-5 ай болду. Азыр Кудай кааласа жакшы чыгарып, өздөштүрүп, жакшы 5-6 үй бүтүрдүк азыр темпте. Азыр мыналар заказга куюлуп атат. Эгер клиент заказ кылса, кандай свет деп, кандай неме деген болсо, кудду ошондой кылып свет чыгарып беребиз. Телефондо өзүбүздүн светтерибиз бар. Эгер мына свет, кайсы светти жактырам десе, ошол светти таштайбыз, мына свет түкам десе, болуп чыгарып беребиз. Жакшы. Мисалы үчүн кардар чыкса, сиз ошол кардарга сүрөттөрдү жибересиз. Кандай формада, кандай түстө өзүнө жакканын кардар сизге буйрутма берет да, анан кийин бере берет экенсиз. Ооба, мен жасап берем. Сонун жакшы. Анан кийин эми ушул кандай бир аз кыскача түшүндүрүп кетсеңиз, кантип ушундай термопанелдерди чыгарасыздар? Себеби сиз азыр баякы үйдө жатып, эмне кылам деген биздин көрүүчүлөрүбүз бар да, эмне иш кылам деген. Анан ошолорго аябай жакшы иш болот деп ойлоймун да. Ошого сунуштап кетиңиз анда. Кандай иштин кандай процессинчи? Бул эми азыр бул термофанел уже азыр Кыргызстанда жаңы болуп аткан мода булчу. Бул неге дегенде бул термофанел деген менен үйдү жылуу кармайт. Кышында ысык, жазында салкын кылат бул. Анан айтарым дегеним эми мисалы үчүн бардык эле адам келсе, ушул жерге Кудай кааласа келсе, жакшы кылып
үйрөтүп, аппарат, сапарат полный өзүбүздө комплект бар. Мм. Үйрөтөбүз, Кудай кааласа. Үйрөтүп, полный жол ишин жолуна салабыз. Кудай кааласа барып ишти баштаган болсо, онлайндан үйрөтүп турабыз, чалып, Мм. жериң мындай кыл, бериң мындай кыл деп. Эми мунун кыйынчылык жери деле жок. Мм. Өзү уста адам болсо бир күндө эле үйрөнөт өзүчө. Уста адам болсо. Мунун эми кошо турган жерлери бар, ошолор Ооба. алга зарыгыраак да эми. Мм. Кошо. Ошон үчүн келсе, үй бар, жай бар. Кудай кааласа келсе, өзүбүз не жесек ошону жейт. Мм. Кудай кааласа келип үйрөндүм дегенде анан кетебиз. Мм. Ага дери үйрөнүп жүрө берет. Жакшы. Ана көрдүңүздөр, сонун шарты менен. Мисалы үчүн, урматтуу көрүүчүлөр, биз да Өзбекстанга барганда дагы ошол цехте иштеп аткан усталар дагы дал ушундай сөздөрдү айта кеткен эле. Үйрөнгүчөктү биз дайыма мындай коштоп жардам бергенге ар дайым даярбыз депчи. Ошол эле баягы кызматтарды мынакей Санарбек дагы мырза дагы ушинтип тартуулап атат. Мындай караганда көрүңүздөр, акырына чейин үйрөтөт экен. Пайдаланып калыңыздар демекчимин да. Анан мен азыр Бишкекте көп заказ түшөт. Кыргызстандын 4 бурчегинен заказ түшөт. Эгер ушу аппаратты алып кеткен болсо, ошо заказды ошолорго эле берип коем. Бу жерде доставкасы менен кымбат болуп калып атат да, оор түшүп калып атат. Хазайынга үй кылдырам деген хазайынга. Жакшы экен. Мисалы үчүн, анда Жалал Абадтан сизге кардар келип, ушул сиз үйрөткөн нерселерди үйрөнүп, анан кийин барып өзүнүн цехин ачты. Андан кийин Жалал Абадтан клиент чыгып калды. Заказ түшсө, шап берем ошого. Ооба. Ага эле жөнөтүп коет. Ага эле берем. Мына номер менен байланышып алың, ушу бизден үйрөнүп кеткен ушу шагирттер дейбиз. Ол ошолор менен байланышып алат. Азыр Бишкектен бир 2-3 алып кетишти эле, азыр заказ түштү, ошолорго берем. Кудай кааласа күнүгө Бишкектен бир 2-3 заказ түшүп турат. Ошолорго берип турам, мыналарды мындай кыла, сүйлөшүп алгыла өзүңөр депчи. Кудай кааласа жакшы, алар бир 4-5 үй бүтүрүштү, азыр рахматын айтып отурушат. Эми алиги кыймылдаган кырашат дейт го бул жашоодо. Кыймылда. Анан ойчу ойлоңузча табакалды жеңиптир дейт го. Ушундай нерселер да. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Санарбек мырза айткандай, бул 6 ай мурун эле баштаган эле иш. Мына көрдүңүздөр, чоң эле мындай цех кылып, кардарларда аябай көп, аз заказдарды жетишпей калып атабыз деп атат Санарбек мырзачы. Мындай сабырдуулук, анан кийин аракет эле кылсаңыздар эле ушундай ийгиликтерге жетсеңиздер болот экенсиздер. Анан буну келсе полный тонкостарынан полный нерсе өзүбүздө эчтеке калбайт экен. Полный үйрөтөбүз, сонун кылып жөнөтүп коебуз экен. Өзү бу жерде бул аппаратта чыгарып көрөт. Өзү бир күн, 2 күн чыгарып көрүп, жармаштырып, анан алып кетет. Жакшы. Мынакей аппараттар айтмакчы, келиңиздер, эми ушул эмне керек ушул бизнести, ушул ишмердүүлүктү баштоо үчүн? Мынакей болгон ушулар эле керек. Ушулар жөнүндө маалымат бере кете бериңиз эми. Бу жерде мына комплект да, бу жерде. Бу жерде болгаркасы бар, миксери бар, компрессори бар. Ушундай комплект. Анан бу жактагы бачогу бар. Бул килей болот. Ушу комплектти кошуп, бир 800-900 квадратка жете турган килейи менен беребиз. Эгер килейи заказ алып, азая баштаган болсо, эми бир 100 квадратка жете турган килейи калган болсо, бизге связга чыга берет. Биз постоянный килей, ушулардын химикаттары постоянный үйдө турат. Запас алып келип коем. Жакшы. Мындай Ал килей немелерден эч кыжалат болбосо, кыжалатчылыктын кереги жок. Ооба. Эми ушул комплектте мына Санарбек мырза айткандай 5 нерсе бар экен да, негизи, 5 нерсе бар экен. Баягы кирпичтери бар, траферат. Ошолор бар. Трафераты. Траферат деген эмне десеңиздер, мынакей мол формаларды чыгарып бере турган ушундай өзүн бир мындай лист деп коет. Ошонусу менен эле иш кылып береткенсиздер. Эми ушул жалпы ушул канча сом болуп атат, ушу үйрөтүп беришиңиздер менен? Эми биз ушул малга бери
Эми бизге азыр байланышса бирөө Мгм. кимдир адам кызыгы байланышса аны келишимдүү түрдө сүйлөшөбүз. Кудай кааласа. Мгм. Келишимдүү түрдө сүйлөшүп, үйрөтүп бу жерде ишин Кудай кааласа ишин жүргүзүп коюшка аракет кылабыз. Ушу ака өзгөндө ушу ачып ушу булам бизнести чогуу ачкан термопанель менен. Кимге кайсы свет керек болсо, мурамы керекпи, 3D'сы керекпи, кайсы керек болсо ака заказ кыла берсин. Кудай кааласа биз заказды алабыз, кылып беришке аракет кылабыз ака. Буга дейин өзгөнүн районунун ичинде бир 15 шактыдай үй бүтүрдүм ака ушул моментте. Өзбекстандык усталарым бар, ушунун специалисттери. Атайын Өзбекстанга кирип алып чыкканмын ака. Специалисттер иштеп атат азыр. Баягы траферат деген мынакей ушулар болот. Бул баягы формага келтире турган сүрөттөр ушулар. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде даярдалып аткан термопанелдер мына ушундай формада болуп атат, ушундай түстө. Анан азыр дагы экранга да чыгарып коебуз. Дагы башка түрлөрү, түстөрү менен дагы бар да, ассортимент бар. Эми ушулардын метр квадраты азыр буйртмада ала беребиз деп атат Санарбек мырза. Канча сом болуп калат метр квадраты? Бул метр квадраты 800дөн. Бирөө 0,7 чыгат. Бир учтугу 0,7 чыгат. 0,7 квадрат. 0,7 квадрат чыгат. Ошо Кудай кааласа азыр 400 квадраттай заказыбыз бар. Азыр ушу мезгилде уже куюлуп кургоп аткан маал азыр. Түстөрү мисалы үчүн азыр бизде телефондо түстөрү кайсы үйдү бүтүргөн светтери бар биздечи. Эгер хозяин байланышса биз менен, биз WhatsApp аркылуу жөнөтүп беребиз. Мына үй, мына светте мындай бүттү деп. Ошого карап, кайсы табиитине жакса, ошо мына укам десе, ошону биз бу жерден чыгарып беребиз. Кудай кааласа. Жакшы. Термопанель бул эмне өзү деп атканда көрүүчүлөрүбүздөр бар да. Бул эмнеси менен жакшы? Бул азыр заманга ылайык ушундай чыгып аткан курулуш материал. Эң негизгиси биринчиси бул баягы мына пена өзү турган. Бул кышындасы жылуулукту кармайт үй, жайындасы болсо салкындык кармайт. Бул жактагы могу көрүп аткан сүрөттөр болсо, булар дагы мындай жөнөкөй эмес. Буларды баягы кадимкидей суу менен жуусаңыз дагы тура берет. Бул оңойчулук менен көчүп кетпейт. Бир эле тээп, сындырып эле булбасаңыз, бул мындай караганда көп жыл кызмат кылат. Ошону менен сиздер азыр бир ок менен эки нерсени, эки ишти кылып атасыздар. Бул жылуулукту атасыздар дагы, анан кийин мына сырткы фасадтын кооздугун берип атасыздар. Анан буну жармаштыргандан кийин эми 2-3 жылдан кийинби, 3-4 жылдан кийинби башка светке чачып койсо деле кирпич ордунда кала берет. Кирпич бир светке чыга берет үй. Буну жармаштыргандан кийин эгер укам лагын бер десе, лагынан беребиз. Лагынан сүйлөшүп, сүйлөш жолдору беребиз. Анан өзгөнүн районуна 10 километрге дери бесплатный доставкабыз. Жакшы. Жакшы. Эми бул өзүңүз айтмакчы, биз уже 1-2 Өзбекстандан көрдүк, Кыргызстанда кылган үйлөрдү көрдүк. Биз өзүбүз ham суроо салып көрдүк. Ака, кандай болот экен? Кандай десек, укам сонун ысык болот. Жазында салкын, кышында ысык болот экен укам. Деген эми биз ham бул кесипти баштагандан кийин ойлонуп, чукур тагына жетип туруп, анан кылабыз да. Урматтуу көрүүчүлөр, дагы бир кошумча айта кетейин. Ушул термопанелдерди Санарбек мырзадан алсаңыздар, бул бир гана ушул сатуу менен токтолбойт экен. Барып, усталары дагы бар экен, барып ушул жармаштырып, сонун кылып становка бүтүрүп берет экен. Бүтүрүп беребиз. Кудай кааласа, үйдүн эгасын ыраазы кылмайсан чыкпайбыз. Ыраазы кылып, анан чыгып кетебиз. Эң негизгиси ушул. Мына урматтуу көрүүчүлөр, 3-4 мүнөт өттү. Текшерип көрөлү. Чындыгында эле бекем болдубу? Ана. Тарткылап да көрүп атат. Көрдүңүздөр. Бекем болду.
анан тез болуп калат экен. Мындай караганда чоң үйдү деле бир кыска убакыттын ичинде эле бүтүрүп коюп кетсе болот экен эле. 3 күн 4 күндө бүтүрсө болот. Чоң үйдү Жакшы да. деле. Жакшы да, сонун экен. Мындай караганда сиздер шубак кылам десеңиздер, бир жок дегенде 2 жумалык ушундай чоң үйдү кыласыздар. Мында болсо келип эле жармаштырып эле кете берет экенсиздер. Анан эң негизгиси мындай колу бир гана түзүрөөк эле болгон адам деле кыла берет экен. Мунучу сөзсүз эле баягы уста болуштун деле кереги жок экен. Бир аз ушундай аракет кылган, ушундай кылып көрөм деген эле адам болсо жасай берет экен мунучу. Анан азыр мен үйүмө азыр мен киринкерем чыгарам ака. Киринкер бурчатка чыгарам. Ушу үйүмө азыр атайын бул карагай, бул рейкалар карагай. Ушудан соколдон терип туруп, сокол терип, бунун үстүнө ушу термофанел кылайын деп аттым эле. Азыр эми успеть этпейт, азыр сезонго заказ көп. Бул эми өзүбүздүкү деп эч ким иштеке дебейт. Ошондой. Убагында чындыгында иште болуш керек да. Азыр заказ көп. Бука мына күнү бүтүр, той кылам, мынандай, андай деген эмелер көп. Эми элдин кызматындабыз ака. Эл не десе ошобуз ака биз. Өзү Санарбек мырза дагы башында бир аз сүйлөшүп кеттик эле. Өзү үчүн эле ачып бир иштеп көрөйүн деп аткан эле. Кийин эле мындай колунан эп келип эле мынакей чоң цех кылып ачып жүрдү. Мына 6 айдын ичинде эле ушундай результаттар болуп атат. Көрүңүздөр, аракет кылсаңыздар эле болот экен. Анан эң негизгиси мынакей биздин өзүбүздүн Кыргызстанда эле, Өзбекстанга да барып отурбайсыз, убара болуп башка өлкөгө. Мына келесиздер дагы Санарбек мырзадан бардык ушул эмне жумуштар аткарылып атса, ошолордун бардыгын түшүндүрүп, сиздерге көрсөтүп, акырында чейин үйрөндүм дегенге чейин жардам берет экен. Андан кийин дагы жардам бере берет. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушуну менен биз да видеобузду жыйынтыктай берели. Көпчүлүгүңүздөргө кызыктуу болду деп эле ойлоймун. Азыр Санарбек мырзанын дагы телефон номерлерин экранга, анан видеонун темасына калтырып кетебиз. Суроолоруңуздар бар болсо байланышып, түзмө-түз ошо жооп алып алсаңыздар дагы болот. Анан мындай байланышыңыздарда келип, кардар болуп, сиздер да ушундай Санарбек мырзадай болуп туруп ушундай чоң цех ачып алыңыздар. Сиздерге рахмат ака. Сизге айтканыма, дегениме келгениңиздерге рахмат ака. Кудай кааласа, биз алыгы пулу өзү менен кошо кетишке аракет кылабыз ака. Жакшы үйрөтүп, жакшы ушул жерде чыгарып ака, жармаштырыш жолдорунан үйрөтүп, полный нерсесин үйрөтүп, анан жөнөтөбүз ака. Анан азыр мынабу ака, мыналар уже таяр ака, химикаттары. Тилейлери таяр. Азыр будан мурун сатылган клиенттер бар. Уже таяр ака. Санарбек ака ушу килейден жөнөтүңдө жөнөтө берем ака. Жакшы. Кимге килейлери керек болсо кайрыла берсин мага. Ооба. Баягы курулуш материалдары түгөнүп калса эле, ошолор да камсыздаганга да. Ооба, термофанел чыгарган адамдар эгер килей таппай, акрил таппай аткан болсо кайрыла берсин. Жакшы. Бере беребиз ака. Мынакей бардык шарттар менен. Мынакей кызматтан пайдаланып калыңыздар.